Assalamu alaikum. Sizlerge biz bugün пайдалуу бизнесмен тууралуу кичине маалымат бермекчибиз. Ошондуктан биз бука багуу. Бул буканы багыш керек, сатыш керек, пайдасы. Бул букаларды биз 35ден сатпак керек. Сатабыз, Кудай кааласа, насип кылса. Буканы караңгы жерде багыш керек, ичи ысык болуш керек. Албетте жем жакшы бериш керек, убакыт сааты менен суу, чөп бардыгы жакшы болуш керек. Бул жем. Бул челекке берем. Бул бир ковша жемибиз. Бул деген 800 грамм чыгат. Ошондо 800 грамм бул макашак, кебек, арпа, үчөө. Мен ушинтип берем. Анткени бул 2 килограмм 300гө теңдеме алат бул жемибиз. Анткени бул жерден ушул эле менеде чигит беребиз, чигетибиз. Бул деген бул идиште ушинтип берем, бул 300 грамм чигит болот. Ушул жемди бир букага салабыз. Ошондуктан буканы багыш жолдору болсо, бука жакшы болот. Жакшы караса, жакшы убакыт саат менен жем, чөп, суу болуш керек. Теги мынтип кече сууну аз ичкен букалар болсо, албетте чоң ашырат. Биз жалаң саман беребиз. Пресс, беде пресс деген нерсе бербейбиз. Саман менен кээ бир букалар суу ичпей коет, албетте. Муну мынтип таза жегендерге салып койсок, жакшы болот эле. Өтө жакшы болот. Ошон үчүн сиздерге бүгүн биз бука багуу бизнесмени бул пайдалуу, өтө пайдалуу. Мына 35 миңден алганбыз ушул букалар. Азыр көргүлөчү, булар 40 эмес, бул 70ден нарак бере алып турат. Мына бул деле 37 миңге алгам. Бул деген жакшы бука. Сemiz деле Кудайга шүгүр насибинче көрөбүз бул жагын. Буканы багыш керек, бирок бул караңгы, дымдалып калат деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок бул жерге биз моору койгонбуз. Моорудан бардыгын тартып жейип кетет. Баары жакшы болот. Жит деле жок анча. Өзүбүз ушу жакшы караса болот буканы. Негизи бардык эле нерсе жакшы болот. Караш керек. Ошо. Бул жерде 3-4 жылдан бери бука алгам мен. Бул бука жакшы, баары жакшы болот, караш керек. Ошо сатыш керек.